Куран жаттайм деген инсандарга, адамдарга ар кандай суроолор бериши мүмкүн. Кайсы убакта Куран Карим жаттайбыз? Кайсы убакыт Куран Карим жаттоого эң ылайык, эң жакшы? Албетте алымдарыбыз жана белгилүү карыларыбыз бул туурасында өздөрүнүн китептеринде, сабактарында айтып келишкен. Куран жаттоо үчүн эң жакшы, эң ыңгайлуу убакыт, учур бул 3 убакыт. Биринчиси багымдат намазына чейинки тахажжуд убактысы. Рамазанда мисалы орозо кармаганда таңкы саарылык убактысы, ошол убакыт бул адам үчүн жаттаганга эң ыңгайлуу учур. Себеби ошол учурда адамдын мээси таза болот, алий кылуучу нерселер жок болот. Жана көпчүлүк карыларыбыздын тажрыйбасынан өткөн боюнча көпчүлүк карылар жаңы сабакты ошол убакытта жатташат. Жана ошол убакытта жатталган сабак башка убакытта, ошол убакытта мисалы 20 мүнөт жаттап койсоңуз бир бетти, башка убакытта ошол 21 бетти сиз 1 саат эмес 2 саатта жаттап албайсыз. Демек, эртең мененки убакытта Аллах Таала береке да койгон. Жана хадисте да келген: "Аллахумма барик ли уммати фи букуриха". О Аллахым менин үммөтүмдүн таңкы убактысына береке бер деген. Экинчиси, Куран Карим жаттоо үчүн эң ыңгайлуу учурлардын экинчиси бул күн чыкканга чейинки, багымдаттан кийин баштап күн чыкканга чейинки убакыт. Жаңы эле айтып өттүк, Аллах Таалам сүйтүп пайгамбарыбыздын үммөтүнүн таңкы убактысына береке берген. Мына бул дагы таңкы убакытка кирет, күн чыкканга чейинки убакыт. Ошол убакта Куран Каримди окуп койсок, же жаттап койсок, биз үчүн эң жакшы. Жаттаганга да эң жеңил убакыт ошол убакыт экен. Алымдардын бирөөсү айтат: "Сен күнүңдү Куран менен башта, жана күнүңдү Куран менен бүтүр. Ошондо Аллах Таалам сенин ошол күнүңкү бүт иштериңе береке берет" дейт. Эртең менен Куран Каримди ачып туруп, жаттабасак да Куран Каримди жок дегенде Ясин сүрөсүн ачып окуп койсоңуз, Аллах Таалам ошол күндөгү бүт иштериңизди, бүт чечилбеген маселеңизди Аллах Таалам сиз ойлогондон жакшыраак кылып чечип берет. Куран Каримди жаттоонун эң ыңгайлуу учурлардын үчүнчүсү бул шам намазынан кийин баштап куптан намазына чейинки учур. Эртеңки жаттай турган сабагыңызды шамдан кийин бир 10 жолу, 20 жолу, 50 жолу окуп туруп жатсаңыз, Аллахтын кудурети менен түнү менен ошол жатталган нерсе адамдын мээсинде сиңип, эртең менен аны окуп, эртең менен аны жатка окуу адамга өтө жеңил болот экен. Карыларыбыздын дагы тажрыйбасында ушул нерсе көп болгон. Карылар мисалы кайсы бет жаттай турган болсо, ошол бетти эртеңки жаттай турган сабагын шамдан кийин бир 20 жолу, 30 жолу окуп коет. Эртең менен турса, жанагы окулган жер Аллахтын өкүмү менен адамдын мээсинде бекем сакталып калган болот. Демек, жаттаганга эң ыңгайлуу учурлардын үчүнчүсү шамдан кийинки убакыттан баштап куптанга чейинки убакыт экен. Аллах Таалам баарыбызга ийик Куран Карим жаттап, ага амал кылып, кыямат кайым күнү ийик Курандын шафаатын баарыбызга насип кылган болсун.